Аялга внимание керек. Биз эркектер көп учурда аялдар эмне кылып жатканын көп учурда түшүнбөй калабыз да. Кыш келди, пальто алып бер деп атат. Алып бербей атабыз. Мисалы үчүн, курсак ачты, курсагым ачты деди. Ошо айта турган нерсесин темасын алып бере албай атабыз. Бул жерде сүйүүнүн эч кандай кереги жок да. Ал жерде проблема сүйүүдө эмес, себепте. Себеп куртка болуп атат, курсак ач болуп атат. Айтайын дегеним, бул себептер мекендешим. Сүйүү башка нерсе, себептер башка нерсе. Себептер менен сүйүүнү толтуруп болбойт. Адам ачка болсо, кыйынчылыкта болсо, ага сүйүүнүн не кереги бар? Байкасаңыз, эки этаж үйү бар комфорт зонасындагы адамдар сүйүүдөн көп жабыркайт. Себеби анын сүйүүдөн башка проблемасы калбады да. Жан дүйнөсүндө сезим эле ойноп атат аныкында. Проблемасы көп адам, $1,000,000 карзы бар адам алдыга бир 28 та Мона Лизаны сулуу кыз алып келип койсоңуз ага сүйүүгө берилбейт. Анын себеби карзы бар, эртең өлөт ал. Карзын бербесе камалып кетет, бирдеке болот. Мисалы үчүн да, мурда дарга асышат эле эркектерди, кылмыш кылгандарды мисалы үчүн, азыр атыласын десе мисалы үчүн, же өлтүрүлөсүн десе, кайсы адам сүйүп калат? Менмин деген сулуу кыз алып келсин, сүйүп калбайт. Же кыз эркекти дагы сүйүп калбайт. Себеби ал жерде өтө катуу коркуу бар да. Уже өлүп атат, жашоо бүттү деген да. Айтайын деген, себептер башка нерсе. Себептерди кылып берсек, сүйүү ар дайым болуп кете берет. Рисковать этип үйлөнө бер, коркпой. Жүрө бербе, жөн эле жүрө бербе. Үйлөн жигит. Үйлөнүр үчүн керексиң. Үйлөн. Ошол себептер да мекендешим. Аял киши мисалы үчүн эртең менен туруп, ери кечиккенге чейин жетелерин апа кылып, үтүктөп. Жакшы аял эринин күйөөсүнүн жакасын эч качан карартып койбойт да. Эч качан көчөгө кара жейде менен чыгарбайт. Ошон үчүн күчтүү эркек, лидер, мисалы телевизордон сүйлөп аткандарда бир кара жейдечен эркекти көрбөйсүз да. Себеби ошол телевиденияга чыгып сүйлөп ошончолук деңгээлге жетти ал. Анын артында күчтүү аял турат. Ошол жейдесинен эле эркектин артында кандай аял турганын билип алсаңыз болот. Эртең менен туруп, жейдесин агартып, завтрагын даярдап, жумуртасын даярдап, башкасын даярдап койгон аял бул супер аял, универсал аял. Азыркы заманда ушул нерсе жөнөкөй нерсели көрүнүшү мүмкүн, бирок ушуну дагы кылыш аял үчүн өтө кыйын учур болот да азыр. Ушу жөнөкөй нерселерден башталат. Сен мени сүйбөй калдың, күтпөй калдың, мурдагы мамиле жок. Мурдагы кызмат жок да себеби бири-бириңерге. Мурдагы сылык сыпаалык жок себеби. Мурдагы себептер жоктугуна байланыштуу силерде сүйүү жок деп ойлоп атасыңар. Мурдагы кызмат, мурдагы бири-бириңерге сый-урмат келгенде мурдагы сүйүүңөр кайра келет. Ошондой экен. Кызмат кылганы билели. Кызмат кылган кызмат көрөт. Сүйүүнү кармап калуунан сактап калуунун эң жалгыз жападан жалгыз жолу себептерге байланыштуу. Себептерди аткарайлы, сүйүү болуп кете берет. Эгер сүйүү деп, микрофон деп, баягы эң жакшы сүйүү деп билип үйлөнүп алып, бирок бири-бирибизге кызмат кылбасак, аялда парасат болсо, эркекте түз жүрүү болбосо, тантыктык болсо, аны каяктагы сүйүү? Сону романтика менен үйлөнгөндөр бар, бирок эртеси күнү бири-бириге сот, мына алимент төлөйсүң, мына деп сот кагаздарын кармап бири-бириге чуркап жүргөндөр бар, напротив. Ошондой экен, себептерди аткарайлы мекендешим, себептер бизди ажыратып коет.